Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2022-жылы мамлекеттик 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам ыйгарылып, аларга бир катар жогорку окуу жайлар бириктирилди. Кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономияны берүүнү караган өзгөчө макам Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине, Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына жана Ош мамлекеттик университетине берилди. Кыргыз улуттук университетине Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети кошулса, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети менен геология университети бириктирилип, Ош мамлекеттик университетине Ош юридикалык институту берилди. Мындан тышкары Кыргыз экономикалык университетине изилдөөчү университет деген макам ыйгарылып, ага Бишкектеги финансы техникуму менен бизнес жана социалдык өнүгүү академиясы кошулду. Бир жыл ичинде өзгөчө макамга ээ болгон университеттердин арасынан Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен Кыргыз улуттук университетинин бюджети 1 миллиард сомго чейин көтөрүлсө, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы бюджетин 1 миллиард 400 миллион сомго жогорулатты. Академиялык эркиндик алган 5 жогорку окуу жайга университеттердин мектептерге насаатчылыгы боюнча мектептер бекитилип берилди. Бул жалпы билим берүүчү мектептердин потенциалын жогорулатуу, жогорку окуу жайлар менен тыгыз өнөктөштүктө окутуунун натыйжаларын жакшыртуу максатында уюштурулду. Эл аралык рейтингде Кыргыз мамлекеттик техникалык университети Азиядагы 856 университеттин ичинен 351-орунду ээлеп, мыктылардын катарына кирсе, Ош мамлекеттик университети Евразиялык билим берүү мейкиндигиндеги жогорку окуу жайлардын эл аралык рейтингинде алдыңкы 3-түккө кирди. Ал эми Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы Хирш индекси боюнча Кыргызстандын улуттук рейтингинде топ 5-ке кирди. Ошондой эле илимий потенциалдын лидерлеринин рейтингинде Кыргыз Республикасынын окуу жайларынын арасында 1-орунду ээледи. 2023-жылы Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын консорциуму менен Элсивер компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюп, анын натыйжасында Ош мамлекеттик университетинде жана Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Scopus Research Hub аймактык ресурстук борборлор ачылды. Консорциумга кирген 17 жогорку окуу жай Scopus эл аралык илим-метрикалык базасына кошулду.